Şükür elhamdülillah. Kimde hem şükür kılgan bolsa, al şükürün arkasında ne eкен? Allah'ın çoğun деген darbazalar açılат. Allah'ın çoğun деген darbazalar açılат. Misal mына siz менен биз аялыбызга разы бололу, шүгүр кылалы. Алла Таала ошо аялдын көптөгөн мындай жанагы билинбеген тараптарын ачып берет экен. Шүгүрдүн аркасында шүгүр кылсаң эмне аласың? Жакшы мамиле кыласың, туурабы? Шүгүрдү анткени, туурабы? Эми кандай болгон болсо шүгүр экен. Эми ошондой эле мынекей аял дагы өзүнүн күйөөсүнө шүгүр кыла турган болсо, ошо шүгүрдүн аркасынан Алла Таала мынекей эркектин көптөгөн жакшы жактарын көрсөтөт, мүмкүнчүлүк берет. Азыркы заманда чоң проблема билесиңер, адамдар бири-биринин жакшы жактарын көрбөй калган. Жакшы жакты канча жакшы кылсаң деле, мисалы, субханалла, балким жаман жагын көрө башташы мүмкүн экен. Нашүкүр, шүкүрсүздүк. Ошон үчүн эми бул жерде да ошондой. Ушул жерге келип көп адамдар шүгүр кылбаса, мисал алса, ошо Алла Таала алып келип койгонуна шүгүр кылбаса, улуу кудуретти Алла Таала алып келип, ушул жерге мына бир ибадат кылдырып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мешит алып келип койгонуна шүгүр кылбасак, анда азыр сырттан көп эле жалаң жаман нерсе көрө беребиз. Жылаң айлак бутчан экен, тигинде экен, тигинин кийими бул экен, ой бизден кыргыздар укмуш, жин жердин киндиги экенбиз, деле тиришумдук экенбиз, таптаза жүрөт экенбиз, карасаң деп деле ушундай эмне экен, биздин мындай айтканда жанагындай бизге калыптанып калган нерселерди чыгарып баштайт экенбиз да. Калыптанып калган да. Ал эми шүгүрсүз адамдардын негизи эле өзүнүн шүгүрсүздүк дегендечи, мындай кандай нерсеси болушу мүмкүн. Ал адамда керек болсо мына азыр ушунча жерге келсем суук экен деп атканга таң калып атам да, кээ бирлеринчи. Бияк жаман суук экен деп, бирок андан суук жерден келбедикпи, мисалычы. Туурабы? Карасаң, субханалла. Эми мисалы келип тамактарыңызды берип атат, мисалы, туурабы? Тамактар келип анан кийин эмне экен? Кээ бирлерибиз ушулда тамакпы деп атканбыз. Бирок күнү эле колбаса жеп аткан жоксуңар, туурабы? Эртең менен 4 түрлүү сырды эмне үйүңөрдөн ким коюп берет? 4 түрлүү сыр бар да, субханалла. 5 түрлүү йогурт турат, мисалычы, салаттын түрлү турат. Эмне экен? Ошол мындай айтканда бизге ошол калыптанып калган нерсебизди чыгарып атканбыз да. Адам өзү ушундай. Имам Газалинин сөзүн мен дайыма айтам да. Имам Газали айтат: адамдардын дейт, ушул жерлер кайнап турган казан сыяктуу дейт. Мына ушул жер кайнап турат. Эми казан кайнаган сайын буусу чыгыш керек да, туурабы? Ал кайдан чыгат? Ооздан чыгат экен да. Демек адамдын жүрөгүндө эмне бар болсо, акылында эмне бар болсо, кайсы нерсеге көнсө, ошол нерсе ооздан чыгат экен. Болду, башка нерсе чыкпайт экен. Ушул нерсе чыгат экен. Кээ бир адамдар только негатив чыгарат экен да, только негатив. Эмне үчүн? Анткени ошондой нерсен. Жок, булар мисалы кандай десем, эч качан оңолбойбуз, эч качан жакшы болбойбуз, туурабы? Ушундай эле жүрөтөбүз деген нерселер бар. Бул кээ бир адамдар, мисалы, кээ бир адамдар болсо оокат кылып атканда деле, мисалы, иш кылып атып деле, мисалы, ошо ишине ыраазы эмес болот. Кээ бир тамагына ыраазы эмес, туурабы? Ошол эмне болгон болсо, ошол жерде кайнап аткан болсо, кээ бир адамдар только мисалы жанагындай ушак сүйлөп жүргөн болчу, ошол менен кайнап калган болчу, ошонун оозунан чыга берет экен. Мисалы, кээ бир только сөгүнөт. Бир гана сөгүнүчтү менен алек болот, туурабы? Ал боягында эмне кайнап аткан болсо, ошону чыгарып атат экен да, болду. Демек, шүгүр деген сөздүн аркасынан канча деген нерсе чыгат экен, көрдүңүзбү? Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын үлгүлүү окуяларынан бир кемпир ушундай бир оорураак мүшөктөрүн көтөрүп алып кетип баратса, пайгамбарыбыз анын жанына келип, келиңиз апа, мен жардам берейин деп, анан көтөрүп баратса, айланайын балам, рахмат дейин деп анан ушундай айткан да. Бул жерде Мухаммад деген бирөө чыкты, абайла. Ошого кошулуп кетсең, ушундай жакшы бала экенсиң, бузулуп кетесиң дептир да. Карасаң андай нерсе. Эми ошондон кийин баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күлүп жайнап, ошол Мухаммад деген мен болом деген экен да, баягы кемпирчи. Ошо Мухаммад деген мен болом дегенде, баягы кемпир ошол жерден иман келтирген экен да. Карачы кандай нерсе. Биз субханалла адамдын сыртын карап, анын мындай көрбөй, билбей туруп томбучканга көнгөнбүз да. Билбейбиз алды, тааныбайбыз. Бирок томбучабыз аркасынан. Ал мындай экен, ал тигинде экен. Бирок кимден бирөөдөн уккансың да, бирөөдөн уккансың. Эми ошол нерсе бирөөдөн уккан нерсеңдин негизинде пайгамбар айтып өтчү. Мисалса, бирөөдөн уга берген, жеткизе берген адамдын дейт да, жалганчылык экени жетиштүү дейт да. Калпычы экени, ал жетиштүү болот дейт. Эми ошол мисалса биз сырттан томбучуп көнгөнбүз. Демек, эмнекен Алла Тааланын бизге берип аткан жакшылыктардын баарына, жаманчылыктын баарына шүгүр кылышыбыз керек экен. Шүгүр.
Пайгамбарыбыздын сахабасы улуу Азирети Умар радиаллаху анху бир көчөдө мисалы базарда кетип баратып бир жолу ушундай айткан да: "Ассаламу алейкум, кандайсыз шейх" деген экен мисалы. "Кандайсыз аксакал, кандайсыз байке, кандайсыз брат" деген эле да. Эми ошентип учурашып туруп анан кийин баягы "Алхамдулилlah, шүкүр" десе, "Эх" депти, "Мына мен ушуну угуш үчүн сенден кандай деп сурайм" дейт. Бизде болсо баягынчерээк бирөө мындай чыга эметип атат. "Эми эмне ишиң бар" дейт, "Мен кандай экенмичи" дейт да. "Кандайсыз? Эмне ишиң бар" дейт, "Мен кандай экенми" дейт да. Эми бизде көрсөңүз мындай адамдар жада калсачы ушу кандай деген суроого жооп бергиси келбей калыптыр да. Эми жакшы деп койсо өлүп кетип туурабы? Бизде кыргызда ушундай жакшы деп атып эмне болуп кетебиз? Өлүп кетебиз. Биз жакшы деп атып көнгөнбүз да. Биз жакшы дей берип өлүп кете беребиз. Түшүнөсүңөрбү? Мисалы айя ооруп жаткан адамдарга барам да. Же болсо иман болсоң, молда болгондон кийин барасың, айылдасың, тиге барасың, иман айтып койдуп барасың, дагы бир нерсе үчүн барасың. Анан барса кандайсыз деп сурайсың дейм. Эми жакшысызбы, кандайсыз десең, жакшы дегендечи мына жүрөгүң мына эзилип кетет да. Жакшы дегендечи. Эми ушул сөз биздин ата бабабыздан бери эмеден калганда, биз коймаре эл болобуз да. Биз шүгүр айтканга, жакшы деп айтканга көнгөн эл биз, машалла. Ошон үчүн Алланын бизге берген убадасы экен: "Эгер силер менин жакшылыктарыма шүгүр кылсаңар" дейт, "анда мен аны силерге көбөйтүп берем" деп Алланын убадасы экен. Шүгүр айтабыз, машалла. Мына ушул Алла алып келгенде шүгүр айталы, берип аткан рызкыга шүгүр айталы, мына ушул жерде отуруп сабак алып атабыз, ушуга шүгүр айталы, машалла. Эми мынакей эртең бир сүйүн Кудай кааласа Меккени өздөй сапар алабыз. Мына бул дагы эмне экен? Алланын бизге берген жакшылыгына шүгүр айталы. Алла Таала айтып аткен, чындыгында иннал аула байтин удуа линнас айтып аткен, албетте адамдарга дейт, ибадат үчүн курулган эң биринчи үй экен. Бул Меккеде Кааба. Кааба адамзат үчүн курулган экен. Эмне үчүн? Ибадат үчүн. Эми биз ошол Каабанын түйүнө барганыбызда биз эмнеге барабыз десе, эң биринчи ибадат үчүн барабыз. Бирок Каабага сыйынбайбыз биз. Биз Аллага сыйынабыз. Алла бизди ошол жерге келгиле деген себебинен, мына кээ бирлеринен Каабага сыйынасыңар, кара ташка сыйынасыңар деп атат турабы? Биз кара ташка да сыйынбайбыз. Эмне экен? Каабанын өзүнө да сыйынбайт экенбиз. Биз Аллага сыйынат экенбиз. Эмне үчүн десе, анткени биздин динибиздин эң негизги маселеси ла илаха иллаллах. Тугандым, ла илаха иллаллах. Бир Алладан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Демек биз ушул мына биздин дайыма кыла турган, биздин көтөрүп жүрө турган туубуз ла илаха иллаллах. Бир Алладан башка сыйынууга ылайыктуу зат жок. Биз Алладан башка эч бир мындай айтканда акыл менен жаратылган, кол менен жаратылган, же болсо дагы бир кандай десем, дагы оюң менен, дагы бир эмне менен болсун жаратылган Кудай жок экен бизде. Иллаллах, бир Алладан башка. Эмне үчүн десе, акыл менен ойлонуп табылган нерсенин да, кол менен жасалган нерсенин баарын тең улуу кудуреттүү Аллах Тааланын жаратуусу менен болот экен. Жөн эле болбойт экен. Эми караңыздар, Алла Таала өзү Куранда айтып аткан да, силердин илахыңар дейт, силердин Кудайыңар дейт, силердин Роббиңар, жаратуучуңар илаху вахид. Илаху вахид бир эле экен, жалгыз. Демек, жалгыз болгондо кандай жалгыз десе, ага уже окшош жок экен. Түшүнүп атасыздарбы? Ага окшош жок. Ага тең келе турган жок. Анын шериги жок деген сөз экен. Демек, бир гана Аллага сыйынат экенбиз. Анткени ийяка набуду ва ийяка настаин деп айтабыз да, туурабы? Биз Куранда башында эле айтып атабыз да, бир гана Алладан жалбарып сурайбыз, жалдырайбыз. Ошол бизге берет, ошол бизди алат, бизди бактылуу кылат, бактысыз кылат, субханалла. Алла бизге мисалы кимди Алла көтөрүп койсо, аны эч ким түшүрө албайт. Кимди Алла түшүрүп койгон болсо, эч ким аны көтөрө албайт экен. Мына бул биздин ишенибиз экен. Демек, ошол Кааба бул адамзат үчүн курулуптур, ибадат кылыш үчүн. Мисалы мечит экен ал, түшүндүрбү? Ал мечит экен. Анын ичинде эң биринчи Адам атабыз намаз окуган. Андан кийин Субхан Ибрахим, Исмаил, мына ошол жерде намаз окушкан. Бояка алып келип койсоң аксакалды, бул жерге алып келип кой аксакалды. Мына ушул жер аксакалдан оор төр. Машалла. Демек, Алла Таала бизге ошол үйгө эмне бар дедик? Мындай ибадат кылууга, зыярат кылууга буйрду экен. Болчу, конечно, болчу. Да. Ал жердин дагы бир мааниси ушуреки. Кааба адамзаттын башпаанек кыла турган жери. Же болсо ошол жерден жалдырап, жалбарып сурай турган жер ошол жер. Эми
Biz Кудайым буйрса умраны кылган атабыз азыр. Туурабы? Умранын фазилеттерин айтып келе атабыз тугандар. Бирок биз эмне сөзүндө шүкүр жөнүндө баштадык. Эмне бул саммитте шүкүр жөнүндө айтканкери, бул шүкүр кылыш бизге керек. Биздин жашообуз өзү шүкүргө байланган. Көп адамдар мисалы азыр бул мындай умра кылышты мечтать этип жүрүшөт азыр. Карасаң, кээ бирлердин мечтасы ал бара албай да калышы мүмкүн. Карасаң, бул мечта, бул мындай айтканда биздин мындай бир кыял, адамдын кыялында көп адам келе албай калды. Бул жерге келгенде мисалы ар бир сомуңуздарды мындай бир эч бир нерсе кыжалат болбой коратыш керек да. Мындай айтканда биз дүйнөнү ахиретке алмаштырдык. Дүйнөбүздү ахиретке, Алланын банкына салып койдук. Алланын банкына. Башка жерге салган жокпуз. Бул акча Алланын банкына бар салынды. Ал банкта субханалла, ал көбөйө берет. Көбөйө берет. Карасаңыз канчалык нерсе. Кээ бир мисалы намаз окудуң, бул тиги банкка салынды. Садака бердиң, Алланын банкына, зекет бердиң, Алланын банкына салынды. Бирөөнө субханалла хадия кылдың, ал Алланын банкына салынды. Эми Алланын банкы ушундай экен, эч качан не болбойт экен? Эч качан субханалла түгөнбөйт экен. Только көбөйөт экен. Только көбөйөт. Эмне кантип көбөйөт десе, мисалга өзүбүз күтпөгөн, ойлобогон жерден рызкыбыз берилет. Күтпөгөн, ойлобогон жерден Алланын жолу Алла ача берет. Күтпөгөн, ойлобогон жерден Алла Таала өзү бере берет. Мына ушундай экен. Алла Таала Бакара сүрөсүндө силер ажылыкты жана умраны Аллах үчүн толук кылла деп айткан экен. Эмнекен толук кылла. Умра кылуунун өтө чоң сооптор бар экен. Эми бир ушул экен, пайгамбар айтқан кабыл болгон ажылык жана кабыл болгон умра эң жакшы амалдардан деп айткан экен. Кабыл болгон ажылык жана кабыл болгон умра. Кабыл болгон деген сөздү сиздер мындай жүрөккө кабыл алыңыздар. Кабыл болуш үчүн жана да айттым, жок, тиякта айтып келиптирмин, кечирип койгула. Кабыл болгош үчүн эмне кылыш керек? Умрабыз кабыл болуш үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчиси ниет тоңдош керек. Мына иштен башташ. Мына салсаң, боуга, азыр боул сууга мен бир эле тамчы кызыл же көк киргизип койсом, эмне болот бул? Өңүн өзгөртөбү? Мына өңүн өзгөртөт. Эми субханалла, эми өзү өң өзгөргөн болсо, муну ичсе болобу же болбой калабы? Эми конечно, соктун эмесин куйса ичсе болот айтасың. Бирок мен мисалы пастадан куюп идим, же болбосо маркерден куюп идим. Өң өзгөрдү турабы? Эми мунун неси сыпаты да өзгөрдү. Мурун суу болчу, эми болсо краскаланган суу болуп калды. Мурун ичкенге жарачы, эми азыр ичкенге жарабай калды, турабы? Ошон үчүн мынакей биздин ичибиз, ички дүйнөбүздө суу сыяктуу. Эгерде адам ушундай бир жакшы ойго келген, жакшы ойлогонду үйрөнбөсө, жакшы ниет кылганды үйрөнбөсө, ал адам эч качан оңолбойт, гарантия берем. Ниетиңди оңдомоюн, эч качан оңолбойсуң. Муну 100% өзүңөргө эсиңерге алып алгыла. Адамдын ошо ички дүйнөсү дайыма мындай оңолбой, мисалы бирөө жөнүндө жаман ойлоп жүрсөң, бирөөнү кек сактап жүрсөң, бирөөнү жек көрүп жүрсөң, бирөө менен урушкун келип жүрсө, эмнекен эч качан эмне болбойт экен? Ал адам оңолбойт экен. Муну унутпаңыздар, субханалла. Кимдер оңолот билесиздерби? Кимдер жашоодо субхана ийгиликке жетет? Кимдердин ниет оңолгон болсо. Ошол себептен Алла Куранда бардык амалдар ниетке байланыштуу деген. Ошондой эле намазда, мисалы намазда ошондой, даарат да ошондой, ажылык да ошондой, керек орозо да ошондой. Ниеттен болот. Кимдин ниети оңолсо, калган нерсе оңолот, мына гарантия менен айтам. Анткени мен айткан жок, аны Аллах айтып атат, аны пайгамбар айтып атат. Чоң алымдар айтат экен, эгерде ушул эле бир эле аят түшкөндө дейт да, бардык амалдар ниетке байланыштуу деген аят бир эле ушул эле түшсө, калган 114 сүрө түшпөй кала турган болсо, ушул эле бир аят түшө турган болсо, ушул жетиштүү болмок дейт. Адамдар ушунун аркасында миңден, том-томдон китептер жазмак экен. Том-томдон китептер жазылып, дагы деле бүтмөгөн эмес экен. Ошол себептен экен, азыр биздин ажыбыз толук болушун үчүн иншалла эмне кылыш керек? Ниет тоңдошубуз керек. Бирөөнү көргөзүш үчүн келген жоксуз. Кээ бирлери мисалы алса, билесиңер мисалы кандай дейсем, адамдын жан дүйнөсү бул океан да. Жан дүйнө адамдык океан болуп турат. Кимде ушул океанды, ушул толук жүрөгүн тазалоону кааласа, анда эмне кылыш керек экен? Анда сол ниет тоңдош керек. Өткүл ар жака.
Demek birinci emne kılat ekemiz? Niyetibizди оңдойбуз. Аллах үчүн. Макулбу? Алла ыраазылыгы үчүн кылыш керек. Кабыл болгон умра Алла үчүн болуш керек. Алла үчүн деген нерсенин аркасында чоң субханалла ачылыштар болот. Мындай кээ бирлер сурай берет да, кантип иш оңолот, кантип илгирге жетсе болот, кандай кылса болот деп берет да. Анан кээ бирлер ажылык кыл, умра кыл десең, мындай эметип калат. Эми ага да акча коротуш керек дейт да. Ооба, акча коротуш керек ага. А мен ага акча коротсом бизнесиме жок калбайбы дейт да кээ бирлерчи. Айтам субханалла, сен биринчи мына Аллага бергенди билбей атасың, эми эч качан оңолбойсуң дейсиң да. Бул жерде ажылык умрада мынекен эки нерсе бар. Биринчиси ошол адамдын умрачы кылган адамдын күнөөсү кечирилет. Бир. Экинчиси Алла Таала өз күтпөгөн рызкысын ача берет эми. Эми умра ажылык кылган, умра кылган адам эч качан ачка болбойт, билесиңерби? Ачка болбойт деген сөз субханалла, Алла Таалам кайсы жерден болсо рызкысын бере берет. Ушунча мисалы ниетиң оңдо болсоң, конечно, бул нерсе фазилетке жетпей каласың. Мындай жана айтып атпайбызбы? Эми ичибизден баштайбыз. Азыртан эле мына киши отурганда эле ушу силер менен касташып жүргөнүңөр болсо, жаман көрүп жүргөнүңөр болсо, урушуп жүргөн болсоңор, ошолордун баарын кечирип салгыла азыр эле. Болду деш керек. Бүттү. Эми эстебейм, болду. Всё. Машалла, болду, бүттү. Бүттү, ал кетти, болду. Мен эмем жок деш керек да, мындай. Аны мен эч кандай бир талаша турган нерсем жок. Болду, бердим деш керек. Алла сен чеч деп айтпагыла. Алла, мен чечтим, бүттү. Кечирдим деп айткыла. Бол, жүрөктөрүңөр тазалагыла. Экинчиси субханалла, бирөөнү таарынтып алган болсоңор, субханалла менен кечирим сурашыбыз керек экен. Эми алыста болсо, өтүп кеткен болсо, Алла, кыяматта ушунун эмес мындай айтканда бизге болгон жек көрсөң калтырба деш керек экен. Эмнекен болду, эми чечтик, пенде менен чечтик. Эми субханалла, Алла менен чечкенбиз. Алла, мен баардык күнөөмдү мойнума алам деш керек экен. Баардык күнөөмдү мойнума алам, болду. Бул мисалы аракты мен ичкем, тамекини мен чеккем, зынааны мен кылгам, уурлукту мен кылгам, взятканы мен кылгам, бул жерди мен кылгам, бул жерди мен кылгам. Туурабы? Ошонун баардыгын тең элечи. Мына эми сиз көчүп бояка чыгып алып туруп мисалы алса, кечирип койгула, мен баягы взятка алдым деп айт деген жокмун. Аллага айтыш керек экен. Ушул жерден турган боюнча, Алла, кечир мени, о Алла, кечир. Дейс, машалла. Алла билесиңер, Гофурур Рахим. Алла ушундай Гофурур Рахим деген Алла Таала ушундай кечиримдүү экен, бүт бир райым мээрим менен кечирип салат экен. Эч нерсе калбайт экен. Мен дайыма айтам, Аллага жакындаган адамдыңчы жашоосу жаңы барак менен башталат. Аллага таянган адам сөзсүз жеңет. Алла Тааланын бере турган нерсесине ишеними бар адамчы сөз бай болот. Анткенсе ким Алладан башка таяныч тапкан болсо жеңилет, ким Аллага таянса ал дайым утат. Алла эгерде көтөрүп койсо эч ким түшүрө албайт, Алла түшүрүп койбосо эч ким көтөрө албайт. Болду. Алла кааласа шерменде кылып коет, бирок Алла да кааласа кыл сургандай чыгарып коет ажерденчи. Алланын иши ушундай. Алла субхана пендесине сыноо бере берет, ар кандай нерсе менен. Бирок Алла Таала пендесине жөн эле сыноо бербейт. Пендесине ошону мындай бышырыш үчүн, пендесин субханал көтөрүш үчүн, пендесин дагы мындай бир жашоодо алда келе турган мындан оор нерседен бышырыш үчүн берет. Мына азыр боореки биздин келишибиз кидеме сыноо бул да. Ошонун себебин айтып аткан нерсе, эми азыр эмне кылышыбыз керек? Тооба кылышыбыз керек. Алла кечиримдүү да турабы? Чоң айтып коелубу? Астагфируллах. Астагфируллах. Астагфируллахуллази хувал хайюл койюм ва атубу илейк. Машалла. Алла баардык күнөөбүздү кечирип салды. Болду. Бүттүк эми мынакей. Ушул сөз экен. Кечирим сураймын. О Алла, кечирим сураймын. О Алла, улуу түбөлүктүү болгон сенден кечирим сураймын. Жана баардык күнөөлөрүмдү мойнума алып, мен мойнума ушу баардык күнөө мен кылганмын, мен тартамын, мени кечир деген сөз экен. Түшүндүңбү? Баардык күнөө ушуну эми азыр эле мисалы биз кыла турган амалдардын ичинен эң чоң амал, Кудайым буйрса, бүгүн биз бүрсүгүн чыгабыз, бүрсүгүн чыгабыз, машалла. Демек эмнекен? Эртең да сабагыбыз бар да иншалла. Эртең түшүндүрүп беребиз бу эменикин. Зыяраттыкын эртең түшүнөбүз машалла. Демек, туугандар, бул тообадан кийин,
Эми үчүнчү нерсе бар. Биринчи эмне болду эле? Ниетибизди оңдошубуз керек болгон. Ким үчүн оңдойт экенбиз? Алла ыраазылыгын түзөбүз. Алла ыраазылыгы үчүн. Тура бүт нерсе Алла ыраазылыгы үчүн. Мына күйөөңө мамиле кыласың, жакшы мамиле, Аллах ыраазылыгы үчүн. Аялың жакшы болсо, Аллах ыраазы үчүн. Алла мухаббат берет. Алла мухаббат берет өкөрдө. Эгер Алланын ыраазы үчүн болсо, башка нерсе үчүн. Билесиздер, көптөгөн үй бүлөлөрдүн бузулушу мен дегенден бузулат. Мен дегенден, аял мен дейт, эркек мен дейт. Ошо текеберликтин айынан мынекен мен деген нерсе чыгып кеткенде бүттү экен, талганат экен. Канча кандай жаман нерсе турабы? Эми ниетибиз субханалла ушундай бир Аллах ыраазы кылат экен. Келиңиз кана, келиңиз бияка өтүңүздөр. Жаштар туруп берле, арттагылар, алды улуулар отурсун. Улуу аксагалар кел, машалла. Жаштар болсо өтө берле артты көздөй. Бияка келиңиз. Бояка отуруп алдысыз. Мамаджон. Отур. Өткүлө отур. Отуруп алсаң. Машалла. Кел, аксагалар отуруп алла. Жаш балдар туруп эле алат. Жаматта келген ғой. Bismillah. Demek otur öylece. Eşit açıp koyarsan eşit açıp koyamaz. Demek emneken eğer Allah razı için bolgan mamile olsa ortada muhabbat bolat eкен. Карадыңыз? Эгер эки ишкер, мына экөө иш кылган атат, экөөнүн иште Аллах разы үчүн болсо. Аллах разы үчүн болгон болсо эч качан бири-бирин жебейт экен, Кудайдан коркуу болот экен. Демек ошол иш сөзсүз өйдө көтөрүлөт экен. Караганда тамак берген атасың, Аллах разы үчүн болду. Ошол тамак 2 кишилик тамак 4 кишиге жетет экен. 4 кишилик тамак 8 кишиге жетет экен. 8 кишилик тамак 16 кишиге жетет экен. Ошону көбөйүп кете берет экен. Ар бир нерсе ниетке байланыштуу экен. Пайгамбар керемет менен көрсөтүп койгон. Мында муъжиза деп коебуз. Кереметти олиялар кылат экен, муъжизаны пайгамбарлар кылат экен. Пайгамбарыбыздын Хандак согушунда, Хандакта го жана аң согушу болуп аткан алдында мусулмандар ушу Мединаны 12 миң чоң аскер менен келаткан капырлар, мушриктер Меккеден келе чыккан. Мына ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалардан сурап аткан. Кандай кылсак, булар алдына чыгалыбы же болбосо бир кандай бир тактика барбы согуштун дегенде, кээ жаштар айтты, жаштар курушта. Я Расул, алдына чыгалы бар. Ошолор менен күрөшөлү, согушалы. Шейит кетели деди. Ошол мезде Салман Фарси деген айтып аткан, "Я Расулла, менде бир эме бар. Айла бар. Биздин элде, фарстарда качан чоң душман келип калса, чоң бир аңды казабыздагы, ошол жерден аттар менен, сарай эмелер менен өтө албай калат. Бер жагында туруп аткылай беребиз, бер жагында туруп субхана ортосуна суу толтуруп салабыз биз деген экен. Эми ошол мезгилде пайгамбарыбыз ошону кабыл алып туруп, анан баягыл жерде чоң аңды казышты. Бирок аң казып атканда сахабалар эмнекен аз болчу. Аз болгондо дагы мисалга эчти ачка, курсагы ток эмес, суу жок, ушундай деңгээлде кыйналып турушкан болчу. Мына ошол мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир сахабасы үйүнө барып аялынан сурап экен. Үйдө бир нерсе бар деп айткан. Бир эчкинин мындай кичинекей бир саны бар. Анан үйдө бир мындай бир нан, бир жууруй турганча нан калды. Бисмилла. Бир жетсе пайгамбарыбызга жанында бир 2-3 жетет. Бизге ушундай кылалы. Кел билип. Машалла. Каяка жеттим? Аңгабы же эчкиге? Силер жакшы баясыңар. Кээ бирөө эчкиде калып калдыңар, бирөө аңда калып калды. Машалла. Карагыла. Эчкинин мындай бир эмнеси калыптыр? Саны калыптыр, машалла. Анан бир жуурумдук нанды калыптыр. Аллаху акбар. Анан айтат экен, бир эле пайгамбарга анан бир 2 сахабага жетпесе, жок жетпейт. Баягыл сахаба келип пайгамбар, "Я Расулла, ушундай бар. Бир ачык болуп калдыңыз. Бир тамак берейин дедим сизге. Бирок эме жок. Эч ким айтпа дегенчилер баягы мында "Эй" деди. "Баландай" дедим, "Баланды бизди баарыбызды конокко чыгар. 1,5 миң адам." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтканда эмне кылат эми сахабалар? Баягы үйүнө кеп чуркайын деп атып, "Токто" деп туруп, "Токто. Берке кайка баратасың? Үйгө барайын эми. Жок, эмне кылабыз? Ярса жетпейт. Бар да казанды ачпа, баягы тандырды ачпа. Бисмилла, тишпе. Аллаху акбар. Барды ачпа деди пайгамбар деди. Келди, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам субханалла келип туруп, "Кана киргиле" деди. Акырына казанда мындай салып эле, акырын сала берди. Шорпосунан сала, тиги этинен салып берип, ушинтип эле салып берди. Баарынан нандан үзүп бере берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Тойдуңарбы" деди. "Я Расул, тоймокту, ашып калды" деди.
мынакей калган өзүңөр жей бергиле деп эмне пайгамбар Остидана кетти экен. Бул жерде эмне экен? Пайгамбардын керемети, пайгамбар мужизасы болуп атат. Бирок эмне себептен мужиза болуп атат десек, ал биринчиден пайгамбар болгон себебинен, экинчиден субхана Алла берген ырыскка тоокел кылган себебинен дейт да. Тоокел кылып тураса кандай нерсе? Ал толук ишенген себебинен. Мына мен ушул нерсени, мен калп айткандай болбойн, бул Кыргызстандан мен 1 ай болдубу, 2 ай болдубу? 2 ай болду. 2 ай мурун көрдүм. Мен bir керемет көрдүм, субханалла. Мен үйүмө чоң bir дамыла келди. Мен ойлоду окумак ишини, илим билимдүү, өтө чоң адам. Анан менде кымыз бар. Кымыз мынчалык эле сүт да эмеде жанагы графин бар го. Графинде мындай турат. Анан карасам 10 мыңдан ашкан бала кирип келди. Эми мен даярдаганым, эми устазга эле даярдаган болчумун. Анан кандай кылам десем эле, дамыла койсоңуз, biz alhamdulillah musulmanız, biz Peygamber Muhammed sünnetini atkарып да, туурабы dedi, туура. Келе dedi дагынан кийин, мында эмеге ороп туруп, майлык деп мында эмеге эмне койсо, көрүнбөй турган кылды дагы, анан мен аз яшын окуп келгем деп ыйлап жаап койдум машалла. Кана бисмилла, өзүм куюп берейин деп, куюп атат. 12 сыйра куюп тургандан кийин мен өзүм шокмун. Мен өзүм күмөн болуп баштадым, мен өзүмдөй мындай тиге менин көзүмө тиге сыйкыч көрүндү. Бирок дейнемчи, мен өз көзүмөн көрдүм. Момундун субхана пайгамбар кыла турган мындай пайгамбардын мужизасы болсо бизди керемет болорун көрдүм да. Анан кийин баары кеткенден ишенбейчи, куюп биш өзүм тойдум. Анан чөтө эмне болот деп мындай ачып ийсем, баягы графинде ушунча бар экен да. Мына 2 ай мурун ушул нерсени көрдүм мен, өз көзүмөн көрдүм, субханалла. Мындай көрсө биз жүрөгүбүздө Аллага мындай толук ишеним болуп кеткен да, кебердечи мындай болуп турат экен, мындай биз имандын нуру көтөрүлүп чытырат турбайбы көрсөчү. Көрдүңбү кандай нерсе, субханалла. Демек, момун өзүнүн ниетине байланыштуу экен да бар нерсечи. Ниетке байланыштуу, субхан. Сахаба жетпейт деди, пайгамбар жетет деди. 1,5 миң адамга жеткизип салды. Мен жетпейт дедим, 3 адамга дедим, 24 сыйра ичип атышпайбы? 12 киши мына 2 сыйра ичкенде 1 пияладан монда жаңында 24 чын болуп атпайбы? Мен карасаң, тиги адамга жетет деп атат да. Алла бисмилла, Алла жеткизет деп атат. Демек, жашоодо эгер ниети оң боло турган болсочу, 1000 сом менен 1000 адам тойсо болот экен керек болсочу. 1000 сом жакшы ниет менен, адал эмгек менен таап туруп 1000 сом балаңа чыдап кеткен болсо, балаңа ошону миллиард кылып коет экен көрсөчү. Биздин ниетибизден баардык нерсечи. Мына азыр ажылыбыз кабыл болду десем, Алла кабыл кылат. Канчалык чоң нерсе ниет дегенчи, машалла. Жок, бай бизде сонун сөз бар эле, айтып берейинби? Жада 4 эле окуп көрөт, айтып берейинби? 4 өңөрлүк окуңар келгенде экен, субханалла. Мынакей кара. Эл менен көрөбүз деген сөз бар бизде. Эл көргөндү көрөбүз, да. Эл көргөндү. Мына бул сөз сонун сөз. Мына эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Бул сөздүн чоң мааниси бар. Демек, ниеттерибиз мынекен эң маанилүү нерсе экен. Ошол маанилүү нерседе, бир нерсени кошуш керек. Ниет бир гана ошо жаратуучу, кудуреттүү, берүүчү, түрүлтүүчү, өлтүрүүчү, бактылуу кылуучу, бактысыз кылуучу, баардык нерсе мына башыбызга эмне акыбал келди да, мына бул аялды алмаксыңар. Аял менен келгендер, аял ушул аял алмаксыңар. Бул жерде турган аялдар бул күйгө тийбексиңер. Ушундай болмок. Эми ушу ыраазы болуш керек экен да. Ушу Алла берген үчүн ыраазы болуш керек. Ушу Алла жазып коюптур. Болду, башкача болмом эмес. Алла Таала ушундай зат, субханалла, бизге кандай керек болсо ошондой берет. Өзү каалап берет. Кандай нерсени каалап турсаң, ниетиң эмне болсо ошону берет. Мына бояка келдиңиздер, азыр тойбойм десеңер, тойбойсуңар, чын айтам, гарантия берем. Шведский стол 4 кыдырсаң да тойбой тура бересиң. Эмне айтасыз, бияктын тамактарынын калориясы начар экен дейсиң да. Шылтоо табыш керек болот да, туурабы? Дайыма адамдар шылтоо издешет бир нерсе, туурабы? Эми бул жерге мен келбейт болчумун, тиги кыйнап кой десең болот. Сен келмексиң ушул жерге. Алла алып кел десең, карасаң, демек, туугандар, машалла, бул жерде жүргөнүбүздө эмне кылышыбыз керек экен? Ниетибизди аяңдаш керек. Бөтөнчө бул жерде ыйык жерде жүргөн себебинен биз 3 нерсе себептен дуабыз кабыл болот. Биринчиси биз мусафир болгон себебинен. Мусафирлардын дуасы кабыл болот. Мусафир деген Кудай жолуна жүргөндөрбүз. Биз жаныбызды
малыбызды, каныбызды Аллага тапшырып келдик азыр. Кааласа Аллах алып барып бизди тойгузуп, кааласа оорутпай, кааласа бай кылып апарат. Кааласа Аллах Таала бизди субханалла менен ачка кылып, оорутуп, анан кедей кылып апарат. Biz ошол себептен Алланын алдындабыз. Biz Кудайдын колундабыз. Түн бакырдыкы деп коебу? Түн бакырдыкы деп турабы? Ошондой эле жашоо өзү мусапырдыкы. Мусапыр болгон себептен, экинчиден мусулман болгон себептен. Мусулман болгон себептен. Үчүнчүсү пайгамбар Мухаммад алейхиссалам үммөт болгон себептен биз эмне экенбиз? Биз дуабыз кабыл болот. 100% гарантия берем. Азыр эмне тилек кылсаң ошол нерсе болот. Мына азыр ушул тилек кылла, сыртка чыккыла. Алла Таала субхана ошол нерсени берип коет. Ал эме жүргөндө, мына мусапыр болуп жүргөндө ниет кылгандан абайлаш керек. Кайсы нерсени сурашты абайлаш керек. Тообунда абайлаш керек аябай. Ошон үчүн дуа кылыш керек, отуруп алып. Мына бияка келдик. Пайгамбардын шапаатын Алладан тилешибиз керек. Алла пайгамбардын шапаатын бер. Биз мындай айтканда дүйнө жүзүндө 300 абдал боло турган болсо, олия боло турган болсо, эми карасаңыз күнгө мындай 300 абдал болот экен дүйнө жүзүндө, абдал деп коет олиялар. Бул олия деген ким? Алланын достору. Мына ошолар Алла Тааланын Алла кааласа күнөө кылдырып, алар тарбият кылат экен. Бирок алар күнөөдөн алыс экен. Бирок калган 1,5 миллиард мусулман күнөөлүү болуп атпайбы, туурабы? Biz баары керек болсо чоң күнөөкөрбүз. Hazreti Ali radıyallahu anh'unun окуясы айтылат. Muaviya менен уруш башталып кетердин алдында ушундай келип туруп Hazreti Ali'nin санына жаан оғы кирип кеткен экен. Мындайынан да болбойт, мындайынан болбойт. Өтө кыйналып баштайт. Мына ошол мезгилде сууруул десе да болбойт. Сындырып туруп биян жулуп алалы десе болбойт. Бирок эмне экен? Акырында айтат экен, кое тургула дейт. Дарат ал дейт. Эми мен намаз окудан сууруп койгула дептир. Аллаху акбар деп намазга туруп мындай алгандан кийин, анан намаз окуп бүткөндөн кийин суурдуңар деп сураган экен да. Аллаху акбар деп сууруп койшкан экен да. Ал адамдардын намаздары эмне экен? А'ла, улуу Алла менен байланышта болчу да, унутуп калышкан. Чоң согуштан кайтып келишти. Канча сахабалар шейит болду. Эми ошол аялы канча күндөн бери күтүп аткан болчу. Согуштуу болду. Күйөөсү канчадан бери келди. Эми айтып аткан, 2 рекет намаз окуп алайын. Аллаху акбар, намазга турду. Эртең менен азан айтылып баштады дейт. Азан айтылганда эки жака салам берип, азан угулганда анан бул дүйнөгө келди. Түндө баштаган. Аял ыйлайт экен, эми ушунча күтсөм, ушунчалык нерсе болгон болсо, эми даярданып турсам, сиздеп турсам, намазга туруп таатырып койдуңуз. Бул кандай болгону? Дегенде кечирип койчу дейт экен. Мен бул дүйнөдө эмнекен намазга түшкөндө дейт да, Алла менен байланыш 5-чинче кирип кетип ошону чыга албай койдум деген экен да. Алар ушинтип намаз окушкан экен да. Биз болсо намаздарыбызды байкайсыңар, Керек болсо тырык десек намазды саатка кылып жүрөбүз. Ondan gerek болсо телефон анан шал. Тара биз намаз ушунча деңгээлде намазыбыз төмөн түшүп кеткен да. Биз Алла менен байланышканда субханалла телефон чалып ийбес экен дейбиз да. Срочный болот да биз Абдурахман Дамыл айткандай биз бат-баттан тамак ичип, анан шашпай ондай батыраак намаз окуй коюп, анан шашпай тамак ичишибиз керек дейбизчи. Бизге тескерисинде негизи бат-баттан тамак ичип туруп, анан намазга шашпай окуш керек болчу да. Бизге тескерисинде биз бат-баттан намаз окуй коюшубуз керек дагы, анан шашпай тамак ичишибиз керек да. Көрдүңүз кандай нерсе? Биздин жашообуз мону өзгөрүп кетти. Ошол себептен күнөөбүз жок деп айта албайт экенбиз да, туурабы? Демек пайгамбардын шапаатын биз Алладан сурашыбыз керек экен. О Алла, бизге окшогон чоң күнөөкөрлөргө эмнекен? Шапаатын бер. Пайгамбардын колдоосун бер. Кыямат күнү субхан тозокко түшүп калбайын. Акыркы сөз пайгамбарыбызда болот. Акыркы сөз пайгамбарыбызда болот. Эски китептердин биринде бир окуя айтылат. Хадис иретинде. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Фирдаус бейишинде өзүнүн Хауз Кавсар көлүнүн этегинде бейиште рахат алып отурган мезгилинде Жабраил алейхиссалам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында ыйлап келет. О Мухаммад, сен Фирдаустасың. Бирок сен үммөтүң тозокто жатат. 7-чи тозок мусулмандарга болот. Өзү мусулман сезип жүрөт, мусулман эле, бирок намаз окубайт. Ал мусулман капыр деп айтпайбыз аны биз. Биз мусулман бирок чоң күнөөкөр дейбиз.
Канчабыз намазсыз өтүп кетип жүрөбүз. Мына ошол мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жерден туруп саждага жүрөт. О Алла, үммөтүм деген сажда кылат. Үммөтүм. Алла пайгамбарын өтө сүйгөн себебинен билип туруп эмне болду дейт. О Алла, мен үммөтүмдү тозоктон чыгар дейт. Мен үммөтүмдү тозоктон чыгар. Акыркысына кимдин жүрөгүндө чаңчалык ыйманы бар болсо, бир жол ококуй деп чочуп кеткен болсо ошо чыгат экен. Билесиз, ококуй деп Угдай, ой, молдеке, кой эми коркута бербечи болду дегендер бар го. Чында мына тозок жөнүндө айтсаң коркуп кеткен. Молдеке, койчу эми баягы мындай айтканда жакшылыкты айтчы деп мындай эмне деп айтсак жанагындай жок, өлүмдөн башкасыма эрте болгон жакшы деп коет го. Ошентип коем, кое турам деп мындай жүрөгүндө койчу молдеке, башка эле сөз көтөлчү деп калат го кээ-бирдечи. Мында жүрөгүндө кичине коркунуч болот. Ошо чаңдай чалып болгон ыйман деп атат ошону. Түшүнүп атат. Өзүнүн күнөө кылып аткан жөн, намаз окуй жүргөн күнөө экенин түшүнүп атат. Орозо кармап болгон түшүнүп атат. Зекет бербей койгон күнөө экенин түшүнүп атат. Жоолуксуз жүргөн күнөө экенин түшүнүп атат. Бирок эмне болуп атат экен? Субханалла. Эмне баягы өзүнүн нафсисине эме болуп калды дагы, бирок жүрөгүндө коркуп, ушу туура эмес эле кылып жүрөм кой. Бир күн болсо бир окуйм. Бир күн болсо бир мындай кылам деп. Ошол экени эмне кылат экен? Тозоктон Алла Таала жүрөгүндө ыйманы бар кичинекей болсо да чыгарат экен иншалла. Мындай менен чаңдай болгон ыйманы болсо чыгарат экен. Түшүнүп атасыздарбы? Чаңчалык ыйманы болгон болсо. Биринчи тозоктон эмне экен? Ушул акыркы пайгамбар чыгараткан эмеси биринчи кимдин жүрөгүндө мындай буудайдай дейт. Анан тааруудай дейт, анан чаңдай дейт. Ыйманы барлар чыгарат экен. Улуу имамдардын бириси пайгамбардын хадисин сабак берип атып айтат экен. Тозоктун ичи ушунчалык катуу күйгөндөн акыркы тозоктон чыккан адам жана эме бар го мындай шашлык бышырганбыз да, ошондо отун күйүп турат го. Анан чок болуп чырт деп мындай бир эмелер ыргыйт го, кадимги чоктор учуп турат го. Ошондой болуп чыгат экен. Ушундай деңгээлде чыгат, ушундай бир жанагындай чатырап күйүп чыгат экен. Катып калган дейт да, ушундай бир баягы табы ортосунан ичибизден чыгып турган болот экен сыртка. Күйгөн дейт ушундай. Алла өнүн периштелер өкмөтүнө түш болуп сууга түшкөн дегенде, сууга түшкөндө деген үн чыгат экен да. Ошону мисалы монда бир комнатага монда темир уста, темир кагыпты ысытып тургандан, салып тургандан дейт го. Ошондой болот экен, үн чыгат экен. Ушунча чыккандан кийин анан Аллаху акбар, Кудайым өзү сактасын, баягы ушун жээгине онда араң сүйрөлүп чыгат экен да. Араң сүйрөлүп, о Алла, кутулдумбу дейт экен. Дегенде ошол сабак берип аткан чоң аалым айткан экен. Аттиң эгерде мен ошол мен болсом деп айтат экен да. Ошол мен болсом деп. Дегенде шакирт айткан, уста сиз ушинтип айтып аткан болсоңуз, анда биздин акыбалыбыз кандай болот деп айткан экен. Мына ошол себептен мына ошол акыркы күндү бизге шапаат берет пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Жок деген ошентип болсо да чыгып калсак машалла я. Ошентип болсо да чыгып калсак. Окей. Демек эмне кылабыз? Алла Таалага көбүрөөк дуа кылалы. Мына ниетибизди оңдойбуз, тооба кылабыз, тоокел кылабыз. Эмне кылат экенбиз анан? Шүгүр кылат экенбиз дагы. Дуа кылат экенбиз. Бул жерден дуа кабыл болот. Мына Меккеден Медина дуа кабыл болот. Сөзсүз мына ушул жерде турган 100% субхана дуа кабыл болот. Түшүнүп атасыздар эмне үчүн? Биринчи мусапыр болгон себебинен. Мусапырдын дуасы сөз кабыл болот. Андан кийин эгерде ата эне болгон үчүн, ата менен эненин дуалары кабыл болот. Унутпагыла, кабыл болот, субханалла. Анан кээ бир кичине кыжалат болуп, карыздар отурган адамдын дуасы сөзсүз кабыл болот деп айткан. Ушул жерде ушунун баары бар. Мына колдонуп калыңыздар. Дуа кылыңыздар иншалла. Аны эми Аллахым ыраазы болгондон болсун, кийинки эртеңки сабак иншалла ушул эле мезгилде болот да. 2 сабак болот деп атабыз. Расул эмеден кабар берет, Кудай кааласа. Убакыт ушундай экен, чектелүү экен. Эртеңки сабакта ушундай болот. Кечинде болсо ихрам, анын маселесин баарын чечебиз иншалла. Суроолоруңуздар болсо, 1-2 суроо болсо жооп берип коелу. Же бүттү убакыт, точно таптакыр бүттү. Бүтүп калыптыр, амин. Субхану хамдаллахи анта астагфиру ва атубу илейк. Кудай Таалам баардык ыйман хидayet берсин.
кабыл болгон умрадан кылыш насип кылсын. Баарыбыз Алла айыптарды жашырсын, шермендиден сактасын, экинин жүздөрүн жарык кылсын, баардык фитнеден сактасын. Эли жерибизге, Кыргызстаныбызга Аллах Таала тынччылык, оомат, береке берсин. Душмандардан Кудай сактасын мамлекетибизди. Ажообузга Аллах Таала береке берсин, иман берсин, күч кубат берсин. Кыргызстаныбызды иншалла алдыга сүрөй берсин, жетилей берсин. Ушул мына компанияда ушу лидер умрадагы балдарда Аллах Таала береке берсин. Ушунча иш кылып атышат, рахмат машалла. Ушунча адамдардын соогуна калып атышат. Аллах Таала алардын ишин илгери жылдырып, Кудай Таала өз колдоруна алсын. Амин раббил аламин. Аллахым разы болсун машалла.